Саламатсыздарбы, Супер ТВ каналынын көрүүчүлөрү. Саясий коктейль берүүсү кайрадан назарыңыздарда. Бүгүн бизде конокто Конституциялык палатанын мурдагы судьясы, Реформа партиясынын лидери Клара Сооронкулова келип отурат. Саламатсыздарбы? Дегенде эле ушул интервьюбузду баштаардан алдында сурообуз соц тармактарга тарап кеткен сиздин жана жарандык активист Рита Карасартованын аудио сүйлөшүүсү боюнча баштайын деп турам. Айтсаңыз, алаканга салгандай болуп, бир микроскоптун алдында жашагандай сезим болдубу сиз үчүн? Кандай кабыл алдыңыз ошол окуянын өзүн? Эми ошо сиз айткандай микроскоптун алдында жашап атабыз да. Анткени бүт баскан турганыбыз, сүйлөшкөнүбүз, бүт кыймылыбыздын баары азыр көзөмөлдө турат. Анан болгондо дагы буга чейин баягы жашыруун жүрсө, азыркы күндө ачык эле. Бир жерде бирөө менен сүйлөшүп отурсаң, жаныңа жакын жерге отурат дагы диктофонду коюп коюшат. Ачык эле болуп атат да. Бул эми жашырбай калгандыгы, бул баягы коркутуп атканы да, жөн жүргүлө депчи. Азыр ачык эле болуп калды. Анан эми баягы жөнөкөй жарандар ойлойт болуш керек, булар саясатчылар деле угат депчи. Бул бир гана биз үчүн коркунуч эмес. Бул ар бир жаран үчүн, жалпы коом үчүн бул абдан чоң коркунуч да. Эгерде ушундай окуя баягы январдагы прослушка боюнча 100дөн ашык. Анан ушул азыр улама ар бир активисттер Сания Токтогазиева да кече жазды, менин аккаунтумдагы зулум кылышыптыр деп, Замир Жошев жазып атат. Анан ушундай окуялар сөзсүз түрдө бир сенсация, резонанс болмок да. Анткени ал өнүккөн өлкөлөрдө адамдын жеке жашоосу, анын кат жазуусу, кат алмашуусу, маалымат алмашуусу, өзүнүн жеке жашоосуна тиешелүү нерсенин баары бул купуя сыр. Жеке купуя сыр бул мыйзам тарабынан корголот. Анан укук коргоо органдары каалагандай ал жака кийлигише бербейт. Бизде деле ошондой. Баш мыйзамда деле ошентип турат. Кепилденип турат. Купуя жашоонун, жеке жашоонун купуялуулугу кепилденип турат дагы. Анан ага киришүү мыйзамдын негизинде жана соттун гана чечими менен болуш керек деп турат. Анан бул жерде эми биз баягы бүгүн башкы прокурорго кат жолдодук. Эгерде бизге карата ушундай ар кандай аракеттер болуп атат, эгерде кандайдыр бир кылмыш иши болсо, биз бир нерсеге шектүү же айыптуу болуп атсак, анда бизге ошону кабарлашыңар керек депчи. Жобу кандай болот көрөбүз. Бирок чынында бул абдан ушундай бир жаман окуя болду. Кооптоно турган окуя болду. Биз кыргыздар баягы көнүп калсак керек да ушундай нерсеге. Эми шайлоонун алдында көп учурда эле чыгарып жүрүшпөйбү? Саясатчылар мынтип сүйлөштү, анан тигинтип сүйлөштү депчи. Мыйзамдуу жол менен тыңшап маалымат чогулткан күндө дагы ошол маалымат ошол иштин алкагында гана калыш керек. Андан сырткары чыкпаш керек. Анан эгерде аны далил катары колдонушпаса, анда аны сөзсүз түрдө жок кылыш керек. Мыйзамдын талабы ушундай. Мыйзам талабы ушундай. Анан булар азыр ошол жанагы жашыруун ыкмаларды булар өз алдынча эле, өз билгениндей эле, эч кандай мыйзамы жок, эч кандай соттун чечими жок, өз билгениндей эле колдонуп атышат дагы, колдонуп атканда дагы мамлекеттин коопсуздугуна эмес. Рита экөөбүздүн эмне коркунучубуз бар эле мамлекеттик коопсуздукка, мисалы. Же булардын өздөрүнүн баягы бийлигине, же колубузда элди чогулта турган тыйыныбыз болбосо, туурабы? Же болбосо артыбызда спорт клубдар, спортсмендер болбосо, биз Рита экөөбүздүн кандай, же Сания Токтогазиеванын эмне коркунучу бар? Эч кандай коркунучу жок. Бирок булар ошол ыкмаларды жалпысынан баарыбызды коркутууга пайдаланып атат да, баарыбызды коркутууга. Анан болгондо дагы шайлоонун алдында баягы биз бириккен, биздин биригүүнү ошону ыдыратып, ортобуздагы мамилени бузуп, ошого багытталган нерсе болчу. Негизги багыты ошодо болуп атат. Саясий кызыкчылыктарда болуп атат да. Анан эң эле өкүнүчтүүсү бул ошол Кыргызстанда азыркы күндө баягы эң мындай жергиликтүү шайлоолордо да жеңиштерге жетип бир жерди басып келишпеди, жана партия басып эле келбеди. Ошол партияны жетектеп аткан адам азыр коопсуздук комитетин жетектеп атканы бул өтө опурталдуу. Мына ушул коркунуч.
Сиз айтып өттүңүз, бул сүйлөшүүлөр, мындай жеке сүйлөшүүлөр мыйзамсыз экенин айтып атасыз. Ошол эле учурда эми мыйзамсыз нерсе болуп атат да азырчы. Анан кийин кайталанбашы үчүн кандай чара көрдүңүз 2-3 күндүн ичинде? Бул жерде кызык нерсе, Telegram деген бул абдан корголгон канал экен да, корголгон неме экен да, жанагы приложение. Болгондо дагы баягы ФСБ аракет кылганда, колдорунан келбей койгонда, жанагы Эйси Дуров ошондой резонанс болуп Россияда мына бул шумдук канал экен. ФСБ дагы ФСБнын колунан да келбей койду аны сындырганга. Анан Эйси дагы ФСБ менен кызматташууга барбай койду деп ошондой бир резонанс болбоду беле. Ошондон кийин анан Телеграмды аябай активдүү пайдаланып калышты да. Эми карап көрсөңөр, Телеграмда эмнелер гана жок. Туурабы? Анткени Телеграмда баягы чоң топторду түзсө болот. Ошон үчүн Телеграмды азыр кеңири колдонушат да. Мындай массалык маалымат алмашуугачы. Анан ушу Телеграмды колдонуп аткан адамдар өздөрү деле ойлоп көрсө болот да. Ар бирибизге коркунуч түзүлүп атпайбы? Анан эмне чара көрдүк? Эми бул ошо тескерисинче мыйзамдуулукту, коопсуздукту сактай турган адамдар бизге кол салып аткандан кийин, бул жерде кандайдыр бир чара көргөндүн деле эч кандай кажети жок болуп атпайбы? Анткени биз өзүбүз менен өзүбүз калдык да. Бизди коргой турган органдар бизди басмырлап, бизди аңдып, бизди ушундай кысымга алып атса, биз кимге кайрылабыз? Эми айлабыз кеткенде бүгүн кайрылдык, мамлекет башчысына кайрылдык. Ант бердиңиз эле. Кепилдик деп жаздыңар. 2010-жылдагы баш мыйзамда президент адам укуктарынын жана баш мыйзамдын кепили деген жерди биз алып койгонбуз. Соттор болсун ага кепил депчи. Аны болбой өткөндө өздөрү киргизишти го. Мына жакында эле. Эми ошентип киргизип аткандан кийин кепил болуп берсин да. Айлабыз кеткенде антын эстеттик. Кепил болуп бериңиз, токтотуңуз депчи, мындай аракеттерди, мыйзамсыз аракеттерди деп. Башкы прокурорго жаздык. Өткөндө жана 100дөн ашык адам прослушка болгондо кичине реакция кылат бекен, текшерүү болот бекен десек, үн каткан жок. Адам укуктарын коргосун деп мына килтеген омбудсмен турат. Көз каранды, эч кимге баш ийбеген, өз алдынча иштеген омбудсмен турат. Омбудсмен үн катпайт. Кимге барабыз? Эми айлабыз кеткенде азыр баягы улуттук немелердин баарын колдонушубуз керек да, мыйзам берип аткан ыкмалардын баарын колдонушубуз керек. Анан эгерде будан эч кандай майнап чыкпаса, айла жок, эл аралык укук коргоо органдарына кайрылабыз. Эгер ушул уланта берсе ушул аракеттерин, биз оңго кайрылабыз. Сиз азыр бир ай мурдагы тынчшоону дагы айтып өтпөдүңүзбү? Ошондо сиздер ички иштер министринин башкы прокурордун кызматтан кетүүсүн, судья боюнча, тартип комиссияга кайрылуу боюнча бир катар талаптар коюлган эле ошо бир ай мурда. Парламентте дагы бир күн жыйында көтөрүлдү, ошо эле мындай унутта калып калды окшойт да. Тынчшоо маселеси боюнча парламентте ошо жыйындан кийин мындай угуп эле маалыматтарды, мунусу мыйзамдуу деди, тигиниси мыйзамдуу деди. Анан ошо менен отуруп калды. Ошондо парламенттеги депутаттар чабалдык кылып койдубу ошол ишти? Кандай деп ойлойсуз? Эми ошол жерде өздөрү айтып атпайбы? Ар бирибиздин кабинетибизде прослушка турат депчи. Өздөрү айтып атат. Анан эми парламенттин колунда парламенттик көзөмөл деген инструмент бар. Парламенттик иликтөө деген инструмент бар. Жанагы акыйкатчы жөнүндө мыйзамда турат. Акыйкатчы ошону демилгелесе болот депчи. Эгерде массалык түрдө укук бузуу болуп атса, анда парламенттик иликтөөнү же парламенттик угууну демилгелесе болот деп атат. Мыйзам бүт мүмкүнчүлүктү берип атат, пайдаланышпайт. Парламентте килтеген бир комитет турат адам укуктары боюнча. Анан ошол жерге жабык түрдө болсо дагы ГКНБ, МВДнын жетекчилерин чакырып алып туруп сураш керек эле да. УКМКнын өкүлү келген жок менимче, ал жыйында. Эми келсе келбесе дагы баягы булар айтып атпайбы? Буларга бирдеме десең эле, талап койсоң эле, бунун баары купуя сыр, мамлекеттик купуя сыр, анан биз маалымат бере албайбыз деп коет. Купуя сыр болсо депутаттардын ошо купуя сырды немеде турган доступу бар да. Ар бир депутаттын. Сыртка чыкпайт, бирок ошо менен таанышканга менин укугу бар деп мыйзамда жазылып турат. Анан жабык комитетти жабык өткөргүлө, чакыргыла, сурагыла, эмне себептен болуп атат. Анткени бул жашырын ыкмаларды колдонууга абдан көп каражат бөлүнөт, УКМКга. Абдан көп каражат бөлүнөт. Булардын ар кандай жолдору бар да. Мисалы, жанагы немелери бар, конфидент деп коет, агенттери бар да. Анан кээ бирлери атайын бир тапшырма менен келет, ошол уюмду байдыраткыла, жок кылгыла депчи. Андай дагы фактылар бар.
андай да фактылар бар. Андан башка аңдоо, тыңшоо, жанагынтип өткөндө баягы укук коргоочулар Рита Карасартованын жолдошу өлгөндө Куран окутуп турсам, момундай жерге диктофонду жабыштырып коюп атышпайбы? Прослушкалар. Куран окутуп аткан жерге, анан келип отурушса эле бирдеме түшүп калды, карашса эле диктофон. Эми толтурат, эми ошол ыкмалардын баарына биздин бюджеттен биздин акчабыз кетип атат. Биз өзүбүздүн акчабызга өзүбүздү амдытып атабыз да. Анан эми парламент ошого талап коюш керек эле, келгиле, отчет бергиле. Монча каражат бөлүнүптүр. Эмне кылып атасыңар? Жашын ыкмаларды кандай алып колдонуп атасыңар? Мыйзамдын негизинде болуп атабы деп ар бирин карап чыкса деле болот эле да. Ага деле даремети бар, мыйзам ошого жол берип атпайбы? Парламентте иликтөө кылып койгула, комиссия түзүп койгула. Эми бирок баягы айтпайын дейсиң да, бирок айтпайын дейсиң баары бир чыгат да. Эми ушундай алсыз, ушунчалык бир чимкирик депутаттарды чынын айтсам көрө эле келем да. Эми буга чейин деле жыргаткан болгон жок, бирок ошондо дагы ушунчалык бир эч нерседен колу келбеген, эч нерсеге колу келбеген, коркуп эле отурушат да, коркуп эле отурушат. Эмне болсо ошол болсун, иши кылып мага эле тийбесе болду деген ушундай бир заманга келип калбадыкпы? Ошол себептен булардын негизги душмандары аялдар жана тырнактай кыздар болуп атпайбы? Ороза Нурматова, эми болсо Айсулу Кудайбердиева, Сания Токтогазиева, анан биз Рита экөөбүз. Кайра ошол 2-3 күн мурун тарап кеткен аудио сүйлөшүүгө кайтсак, сиз өзүңүз дагы айтып кеттиңиз. Максаты ыдыратуу да. Ата мекенге чабуул катары болду болуш керек ошол аудионун тарап кетишинин максаты. Анан кийин сиз ошол сүйлөшүү тарап кеткенден кийин Өмүрбек Тикебаев менен бул боюнча сүйлөштүңүздөрбү, сөз козголдубу? Сиз мынтип айткан экенсиз, монтаждалган айрым жерлерди кескиленсе кайсы моменттери кескиленди, кайсы жерлери монтаждалды, ошол момент жөнүндө айтып берсеңиз. Эми бул неме түшкөндө эле Рита экөөбүз Telegram каналдан баш тарттык да, сразу эле Telegram каналды деинсталляция кылып койдук. Ошон үчүн азыр кайра карап неметип чыкканга ошондо шашыптырбыз да. Шашыптырбыз, коркотуп турган деле эчтеке жок, бирок жеке мындай ар кандай оорулар жөнүндө, анан өзүбүздүн баягы жеке проблемаларыбыз, жеке жашообуздагы проблемаларыбыз бар болчу да. Ошол нерселерди сүйлөшүп атканбыз да. Анан ошону алып салган экенбиз, анан азыр аны карап чыкканга кайсы жери, бирок мындай кээде аудио, анан кээде сөз болуп кетип аткан да. Анан ошо бир жерин эле, эми ал жерде деле коркунучтуу эчтеке жок. Туура ошондой сүйлөшүү болгон, анткени баягы тизме түзүлүп атканда, эми тизме баягы башында бул бир жума, 2 жума мурун болгон окуя болуш керек. Тизме түзүлүп атканда дайыма эле ошондой кооптоносуң. Биз реформа деле былтыр октябрь окуяларында, октябрь шайлоолорунда даярданып атканда, август айында даярданып атканда, бир топ аттуу баштуу мындай бизнесте жүргөн мыкты адамдар, Кыргызстанга аты чыккан, таанылган адамдар тизмеге кирип, бизге жардам берип, каржы жагынан жардам берип, тизмебизге кирип, керек болсо алдыңкы ондукка кирип беришкен да. Анан аларды бирден чакырып алып туруп, чыгасыңар, каржылабайсыңар деп анан коркутту да. Бирден чакырып алды. Жок, былтыр 20-жылы. Анан ошо мен чыгып кетти, көбү чыгып кетти да. Көбү чыгып кетти. Биз баягы ишенип отурган талапкерлерибиз чыгып кетти. Анан ошондон баягы бир кооптонуу жаралып, мен да ошо баягы кооптонуп Рита менен бөлүшүп атканымда. Эми андан бери бир топ убакыт өттү. Азыр Кудай буйруса тизмеге эң мындай мыкты адамдар кирип атат. Аны жакын арада көрөсүңөр. Анан ошол кооптонгон нерсени булар Рита экөөбүздүн жеке баягы бөлүшүп аткан немебизди, ошонун баарын чыгарып туруп, ата мекенге каршы колдонуп атышат да. Саясий максат менен чабуул, өзүңүз айткандай чабуул жасап колдонуп атышат. Бул баягы бизге карата да эмес, ошол баягы бизди Өмүрбек Чиркешке жаман көрсөтүүгө, ортобузда мамилени бузууга ошого багытталган нерсе да. Ошондой таасирин тийгиздиби? Эми андай таасирин деле тийгизген жок. Эми Өмүрбек Чиркеш андай нерсенин, көп нерсени, андайлардын көп нерсесин башынан өткөрдү го. Ошон үчүн андай жала жабуу калпты. Өзгөчө шайлоо учурунда дайыма эле ошондой болуп атпайбы? Анан эми ал киши түшүнөт да, ошо болбогон нерсеге түзүлгөн альянс бузулуп кетмек беле. Албетте андай болбойт. Тескерисинче бул кайрадан бизди мобилизация болгонго түрттү да. Тескерисинче ушул окуядан кийин абдан көп адамдар келди. Көп адамдар келди. Тизмеге алгыла бизди депчи. Андай болсо бизди тизмеге алгыла. Биз катышып берели деп. Аудио сүйлөшүүнүн мындай тарашы
Атамекен менен реформанын биригүүсүнөн тышкары Турандын келип кошулушунан кийин болбоду. Кандай деп ойлойсуз? Бул ошол уламындай биригүүлөр бат болуп кеткенинен бе же дагы бир кайсы бир чоң саясий күч менен бириткени жатат белеңиздер? Ошол нерсе таасир этпедиби? Эми башынан эле биз болгон баягы мындай таза күчтөрдү баарын эле бир чоң коалицияга бириктирсек деген эле аракет менен жүрөбүз. Аны эч ким жашырган деле жок. Биз эле бир 2-3 жолу өзүбүз да чыгып айттык, баарыбыз биригишибиз керек, азыр биригүү керек экенин баарыбыз түшүнүп калдык. Бирикпесек дагы утурабыз депчи. Андай нерселер айтылып эле атты да. Азыр деле ошондой аракеттер болуп атат. Бириктире турган. Эми ошону баары эле түшүнүп турат, бирок ошондо дагы эмнегедир мындай кээ бир адамдарда жеке амбициялар ойноп кетип атат да. Ошонун баарын баягы артка калтырып, азыр дагы силердин ушу передачаңарды пайдаланып дагы деле чакырып кетким келет да. Биригиш керек, баарыбыз биригишибиз керек. Мамлекеттин келечегин ойлогон адамдар баарыбыз биригишибиз керек. Азыр моментте ар бирибизге мамлекеттин бүт жана ресурстарын бизге карата каршы пайдаланып аткандан кийин биз биригүү менен гана буларга туруштук бере алабыз да. Болбосо азыр бирден баарысы сүрүп чыгып туруп эле жок кылып коет да. Анын күчтүү колдонуп эле мына камап деле койбоду. Саясий талаадагы күчтүү немелерди шайлоого таасир эте турган электораты бар адамдардын баарын эле камап, коркутуп, четтетип койбоду. Кана мисалы Өмүрбек Бабанов кана. Бул ошол саясий максаттарда жасалды да. Бул киши башында аябай мындай кыял неметип жүрдү эле, өзүнчө бир кыялданып, булар менен мамилем жакшы, баары жакшы болот деп, өзү айткан мага. Өзү айткан сөзү. Акыры эмне болду? Кустурушту жөн жерден эле. Кустурушту, камалды. Болду, ошо менен Республика партиясы Кыргызстанда мындай күчтүү партиялардын бири шайлоого чыкпай калды. Аны көрүп эле турбайбызбы? Ошол максатта жасалып атат. Ошол себептен ошо биригүү бул азыркы күндө бул негизги талап болуп атат да. Прогрессивдүү күчтөр үчүнчү. Биригүү деп калдыңыз, ошол эле сүйлөшүүдө да сөз болуп атпайбы? Оппозицияда социал-демократтар сөз болуп атат, бүтүн Кыргызстан сөз болуп атат. Оппозициялык күчтөрдүн чындап эле биригүүсүнө эмне тоскоолдук жаратат негизи? Мындай сүйлөшө келгенде эмне жеке амбиция дагы кандай факторлор ойноп кетет бириге албай жатканына? Эми көп учурларда ошо жеке амбиция болуп кетет да. Жеке амбиция, анан каражат маселеси да болушу мүмкүн. Былтыр парламенттик шайлоонун алдында деле ошо биригиш керек экенин түшүнүп турганбыз, бирок ошондо дагы бизди деле бир топ партиялар чакырды, ошондо делечи, келгиле биз менен бириккиле депчи. Бирок баягы неме деп коем мен, өзүнчө бир неме болуп аттык да. Саясий бир романтизмге түшүп кеттик да. Саясий романтизмге түшүп кеттик. Анан өзүнчө эле баягы ковидтен кийинки бир эйфория болуп аттык да. Дүйнө жүзү өзгөрдү, Кыргызстан өзгөрдү, биздин эл дагы өзгөрдү, сөзсүз түрдө бизди колдойт. Мына жаңы адамдардын чыгышы талап болуп атат депчи. Анан биз массалык колдоого ээ болобуз деп, ошондо да биз дагы ошондо бирикпей чыга калдык. Мына ошондон кийин, шайлоодон кийин өзүбүзгө келдик да. Көрсө, дүйнө жүзү өзгөрүп атса дагы баягы Кыргызстанды өзгөрүптүр, биз дагы өзгөрүптүрбүз, кыргыздарчы. Бирок башка жагына өзгөрүп атпайбызбы? Биз кайра ого бетер баягы добуштарды сатууга өтүп кеттик да. Көп нерсени эл, калк өзү чынында түшүнбөй атат азыркы күндөчү. Анан эми биригип, баарыбыз биригип иш алып барсак, бул жерде абдан бир чоң бир чатактын потенциалы жатат да. Тобокелчилик чоң аябай. Мына өзүңүз деле ойлоп көрсөңүз, бюллетень өткөндө баягы алдын ала чыгарышты го, бюллетендин формасын. Партияларга добуш бериш керек, анан талапкерлерге добуш бериш керек. Анан биздикилер көбүнчө минтет да, жок, мен ушу партияны көп деле жакшы көрбөйм, бирок мына талапкерге добуш берем дейт дагы, талапкерге добуш берип коет. Ошондо көптөгөн миңдеген бюллетендер, биз азыр элдин баарына түшүндүрөбүз, айтабыз деп атпайбы, жетпейт. Ошондо деле булар кеңири жайылтып түшүндүргөн күндө деле көпчүлүгүнө жетпейт. Анан келет дагы талапкерге добуш берет, партияга добуш бербей калат, бюллетень жараксыз болуп калат. Миңдеген бюллетендер жараксыз болуп калса, эл чыгат да. Чыгат да, мен добуш бербедим беле, кана менин добушум. Менин добушумду эмне кылдыңар депчи. Анан кийин жана бир мандаттуу системада, округдарда
Эми баарыбыз эле көрүп калбадыкпы? Талапкерлердин өздөрүнө баягы көп жылдан бери бекитилип жүргөн өздөрүнүн немеси бар да, электораты бар. Электораты бар. Анан шайлоо мезгилдеринин ортосунда ар кандай нерселер жасап, баягы мен өткөндө түштүк жакка барсам айтып атышпайбы, Клара жок, биз ага добуш бере албайбыз, биз өзүбүздүн депутатыбыз бар. Өмүр бою ушуга добуш берип келатабыз. Анан ал депутаттар эмнени кыйратты депутат катары десем, депутат катары кыйратпаса дагы бизге ушул 3 көчөгө боз үй алып берди, жамандыкты ошону тигип жүрөбүз дейт. Анан ичек алып берди дейт, ошону пайдаланып жүрөбүз дейт. Анан кичинекей жерде бир көчөнү 100 метр жерде асфальттап берди дейт. Көрдүңөрбү? Мына ошого талап электорат байланып калган. Байланып калган. Биздин бала. Анан ошол жерден жатак чыгат. Анткени ошол эле бир айылдан 2 талапкер чыкса, айылда уруш чыгат, талаш чыгат. Агитация мезгилиндечи. Ошондой болуп калды. Одномандаттык системада дагы ушундай бир көп тобокелчиликтер бар. Эми көрөбүз кандай болот. Бирок менин оюмча бул аралаш системасы дагы жарабай калышы мүмкүн да. Ошол себептен шайлоо кайра эле жокко чыгарылышы, ошонун немеси баягы мындай аябай бийик болуп атат да, жокко чыгарылып калышы. Тобокели. Сиз мынтип комментарий бердиңиз. Садыр Жапаров УКМКны тыйбаса, шайлоонун жыйынтыгы менен президенттен кетиши мүмкүн деп азыркы сөздү улай кетип атам азыр. Ал октябрь окуяларынан сабак алышы керек болчу депчи. Анан шайлоо азыркы бийлик үчүн бир чоң сыноо болуп турат да. Бул сыноодон өтөбү, өтпөйбү деген чоң неме болуп турат азыр. Күч органдарын тыюудан башка президент дагы кандай иштердин алдын алуусу керек деп эсептейсиз? 1-2-3 Эми баягы күч органдары жөнүндө айта турган болсок, учурдан пайдаланып эстетип коюш керек да. Окунбаев менен Кашкар Жөнөшалиев кайда? Кайда? Мына ушулар деле себепкер болду да. Анткени эл ызылдап эле атпадыбы? Форма 2 менен толтура кишини көчүрүп атышат, ачык эле подкуп кылып атат деп. Ошондо чара көрсө болот беле? Болчу. Анан биз ошол жол менен келебиз, бийлейбиз деп ойлошту. Бирок тилекке каршы ушундай болуп калды. Анан эми президенттин кол астында. Ой десе болбой, бийликти бөлүштүрүш керек, баланс болуш керек, парламентке бир чоң көзөмөлдү бериш керек. Десек болбой, баарын өзүм бийлейм, баарын өзүм жетектейм, баарына өзүм жооп берем деди дагы, конституцияны өзгөрттү. Супер президенттик башкаруу формасын киргизди. Эми бийликтин баарын алгандан кийин аткар да. Элдин алдында берген антыңа аткар да. Эмне үчүн тыйбайсың УКМКны, мисалы? Эмне үчүн УКМКнын башчысы бүт жака кийлигишет? Бүт жака кийлигишет атпайбы? Экономика деле ошонун колунда, башкасы деле бүт ошол кишинин колунда болуп калбадыбы? Анан эми мына Фейсбукта улам ошондой бир пикирлер чыгып атат да. Мүмкүн Жапаровдун тегерегинде кандайдыр бир заговор болуп аткандыр депчи. Мүмкүн ошо Жапаровдун тегерегинде Жапаровго каршы иштеп аткан адамдар дагы кезектеги төңкөрүштү даярдап аткандыр. Анга төртүп жиберчүбү? Мүмкүн башка адамды президенттикке даярдашып аткандыр. Мүмкүн ошо шайлоону ошого пайдаланышы дагы мүмкүн дегендей ушундай пикирлер айтылып атпайбы? Эми ошондой пикир жаралып атат да. Президент тияка барат, бияка барат, сүйлөйт, болду. Башка эмне иш кылып атат? Тегереги эмне иш кылып атат? Мага мисалы Ташиев иштеп аткандай эле ошондой бир неме калтырап атат да. Ой калтырап атат. Ошондой эле болуп атат да. Бүт жерде эле бүт заявленияларды берип атканда эле Ташиев, бүт жака кийлигишип аткан, сүйлөшүп аткан деле Ташиев болот да. Анан эми президент бүт бийликти өзүнүн колуна алгандан кийин бийлигин ишке ашырыш керек да. Өзүнүн ыйгарым укуктарын ишке ашырыш керек да. Болбой атпайбы? Анда эмнеге баш мыйзамды өзгөрттүңөр? Анда УКМКнын эле ыйгарым укуктарын күчөтүп туруп эле, макамын күчөтүп коюш керек болчу. Болду, антип эле УКМК бийлеп атса мамлекетти. Бирок бул жерде да бир чоң кооптонуу бар. Эми божомолдоп айтып атам, ошондой болушу мүмкүн, ошондой таасир калтырып атат депчи. Анан бул жерде бир ошондо дагы бир чоң кооптонуу бар да. Эгерде менин айткан сөзүмдө чындык болсо, анда бул жерде бир чоң кооптонуу бар. Латин Америкалык өлкөлөрдүн эле тарыхын алып көрөлү. Мисалы, ошол эле Пиночет кандай болуп келди? Шайланган президент Аленданы кызматтан алып койду, болду, келди. Күч структуралары бийликти алды. Канча деген адам өлдү? Канча деген адам өлдү?
Булар жөн эле баягы фашисттик режим орнотуп коюшту да. Күч органдары келгенде алар сөзсүз түрдө мыйзамдын негизинде эмес, күчтүн негизинде башкарат мамлекетти. Ошондой коркутуу, репрессия жолдору менен башкарат да. Ошон үчүн айтып атпаймынбы, Кыргызстанга эми кандай болбосун Борбор Азияда башкаларга салыштырмалуу эркин мамлекетпиз да. Кандай болбосун салыштырмалуу демократияда өнүккөн. Ушул баалуулуктарга 30 жылда жеткен, 30 жылда араң жеткен баалуулуктары абдан бир чоң коркунучта турат. Чоң коркунучтун алдында турат да. Эртең ушинтип атайын кызмат күч структуралары мамлекетти башкарып калышы ыктымал да. Шайлоо тууралуу негизи Кыргызстандын эгемен тарыхында сиз кайсы шайлоону салыштырмалуу таза өттү деп эсептейсиз? Негизи көбүнчө 2010-жылдагы парламенттик шайлоону айтышат. Сиз ошого кошуласызбы, кошулбайсызбы? Анан эң ыплас шайлоо деп кайсысын эсептейсиз? Эми 2010-жылга чейин шайлоолордун баары эле абдан ыплас өттү да. Шайлоосу деле, референдум деле. Анда көз көрсөтүп эле баягы каалаган немесин цифрасын көрсөтүп туруп эле. Ошончо шайлоочу келди, өңөр ойлоп көрсөңөр, мына азыр канча 34%, 37% келип атат референдумга. Ал кезде 98% келди, 98% катышты да. Ооба деп добуш берди деп эле чыгарып коюшчу да. 100%га жеткирбейт, 98% депчи. Анын баары эле шайлоо деле эмес болчу, ал өздөрү каалаган цифрасын жазып коюп эле чыгара берчи. Анан 10-жылы ал дагы баягы өзүмдүн баягы тажрыйбаман өттү го. Мен ал кезде Атамекен партиясынан БШКда мүчө болдум. 2010-жылы БШКда мүчө болдум. 2010-жылдагы шайлоо таптаза өттү деп айта албайм, бирок бир өзгөчөлүгү бар. Бийлик киришкен жок да, Ак үй киришкен жок. Роза Отунбаева киришкен жок. Мен БШКда иштедим го. Бир жолу бир Ак үйдөн мондай деп атышат, же болбосо Отунбаева мындай деп атат деп бир дагы көрсөтмө болгон жок. Аны керек болсо Акылбек Сариев деле азыр тастыктап берет. Болгон жок. Ак үйдөн эч кандай киришүү болгон жок. Биз өзүбүз менен өзүбүз мына БШК өзү бүт өздөрүнүн ыйгарым укуктарын пайдаланды дагы шайлоону өткөрдү. Таза өткөргөнгө аракет кылдык. Катышкан партиялардын көпчүлүгү таза өткөрдү. Бирок ушу бир эле партия, жана да атын атап кеттим, азыр баягы шайлоонун алдында бир туура эмес болуп калып атат да. Ошентип айтып атканым, эми кайсы партия экенин элдер өздөрү деле түшүнүп калса керек. Азыр мамлекетти бийлеп аткан партия. Ошол партия ушундай бир пластык кылды да. Ошондо башталды, подкуп деген ошондо башталды. Мен мисалы өзүм таластык туугандарым эле айтып коеюн. Акча да бөлүнүп берип атты. Анан кийин ошондой бир мода болуп кетти, жанагы наборлор бар болчу, момундай подносто чайник, анан 6 пиала же 12 пиала. Коробка. Ошондой коробкалар таратылды. Ошондо аябай подкуп башталды. Таза болот, БШК көзөмөлдөйт, сөзсүз түрдө күнөөлүүлөрдү баягы мыйзамды бузуп аткандар шайлоодон алынат дегенде ошондо подкуп башталды да. Подкуп башталып кетти. Аябай подкуп болду. Анан укук бузуулар көп болду. Мен бир эле бир немени айтып берип коеюн. Арыздар көп түштү да аябай. Шайлоо бүткөндөн кийинчи арыздар аябай көп түштү. Байкоочулардын арыздары көп түштү. Анан монтип салыштырып келсең эле, баягы немеден келген протокол, байкоочунун колундагы протокол менен комиссиялардан келген протокол бири-бирине дал келбейт да. Байкоочулардын колунда башка, неменин колунда башка. Аны текшерели дедик, протоколдордун баарын салыштыралы. Байкоочулардын протоколдорун баарын чогулттук бизге келген протоколдор менен салыштырып баштадык. Сузак районун беришти мага. 47 протокол жасалма. 47. Ошол маалымат бар Google'да делечи. Фергана келип, Фергана News беле, ошолор келип, Ферганару. Ошолор келип интервью алып кеткен. Мен ошол протоколдорду салыштырып аткан учурда келип интервью алып кетишкен да. Анан бир эле кол менен, бүт комиссиянын мүчөлөрүнүн ордуна кол коюп туруп, анан башка санды тартып койгон да. Анан ошондо мен ызычуу салып, бул эмне деген ошондук. Иш козголуш керек, сөзсүз түрдө почерковедческая экспертиза өткөрдү, экспертиза тактады. Канча бир 10 участоктабы жокко чыгарылды. Бирок шайлоонун жыйынтыгы ошол участоктарда жокко чыгарылды. Анан ошо мен ызычуу болуп, анан кийин улам эле ошондой нерселер чыга берди да. Анан шайлоонун жыйынтыгын чыгара албай биз Ленин заводуна анан бүт жыйнабадыкпы, бүт документацияны Кыргызстан боюнча. Бүт документациянын баарын жыйнадык. Ош шаары беришкен. Анан протоколун таппайм.
протоколун таппайм. Анткени жасалма протоколдор келип атат, алгачкы протоколдор болуш керек да. Анан журнал болуш керек, канча шайлоочу келди, канча бюллетень алынды. Анан протоколун таппай эле бир каптым мынтип оодарып жиберсем эле, момундай ол бюллетендер жатат, пачка, 1000. Чыкпаптыр жанагы немеден. Типографиянын немеси бар да, кагаzy бар, байлаган. Ошондон да чыкпаптыр. Анан минтип эле ача койсом эле, жана биринчи турган партияга галочка коюлуп атат да. 1000 протоколго мындай кылып эле оодарып туруп эле галочка коюп туруп эле анан кийин урнага деле салбаптыр аны. Урнага деле салбаптыр. Ошондой кылып туруп эле 1000 киши келди, 1000 киши ушул партияга добуш берди деп чыгарып коюп атпайбы. Чыгарып коюп атпайбы. Анан ошол жерин ызылдап баштадым да. Ошол жер ошол окуяны көргөндөр толтура. Толтура. Телевидение жүргөн, келгиле муну тарткыла десем эле, Акылбек Сариев келип эле, жок токтот деп эле ошо тарттырбай койду. Кызычуу болбосун деп. Анан баарын текшеришибиз керек, баардык немелерди. Анан бул кандайча мындай болуп кетти деп журналын ачтым. Журнал ачсам, ошол көбүнчө жана Унадырдагы участок болуш керек эле. Көбүнчө баягы бүт эле ошол шайлоочулар өзбек жарандары болсо керек. Анан журналда мынтип жазылып турат да, баланча деп туруп, анан кийин өлдү деп, ошол окуяларынан кийин болот да. Өлдү деп жазып туруп, анан жазына бюллетень алды деп кол коюп атат. Анан ошол жерден кыйкырдым да, жана Ош шаарынын шайлоо комиссиясынын эмеси төрайымына. Силер эмне өлгөн адамдар келип добуш берди. Ушундай да кыласыңарбы депчи. Ошол жерден жарылдым да, ошол жерде турган жермен бакырдым ошол аялгачы. Анан ошентип өлгөн адамдарды да арбактарды тургузуп добуш бергизип атсайын, өзүңөр ойлоп көрсөңөр, ошону шайлоо таза болду деп айтканга негиз барбы? Анан эми кырдаал абдан оор болчу да. 10 жылдагы шайлоону жокко чыгарганга бүт немелер бар болчу, фактылар бар болчу. Баарын жыйнап туруп неметип эсептеп чыкканда эле көпчүлүгүндө жараксыз деп табылмак да. Бирок кырдаал оор болчу. Ош окуяларынан кийин, жанагы революциядан кийин нааразычылык көп, контрреволюциялык күчтөр дагы бүт аракетин жасап атты. Анан ошону пайдаланып кетишпесин деп эле баягы саясий чечим болуп калды, укуктук чечим болгон жок. Саясий чечим болду дагы, акыры айла жок шайлоону тааныдык да. Кантип таза болду деп айтасың? Анан 15-жылдагы шайлоо эми таза болду деп, таптаза болду деп биометриканын эсебинен. Ооба, аны деле айтыш кыйын. Анткени ушу биометриканын эсебинен 500 миллион, миллионго жакын жаран катыша албай калды. Бирок болбогон деп подкуп кетти да. Мели ушунчалык ошондо башталды го подкуп деген. Ошондо башталды го. 15-те. Ооба, 15-те башталды. Аны эми айла жок башка партиялар подкуп кылбайбыз деген деле партиялар эреже боюнча иштешибиз керек. Айла жок. Баары анан кийин подкупка кирди. Ошо менен шайлоочуну жаман көндүрүп койдук. Азыр шайлоочуну кызыктырбасаң, шайлоочу келбейт да. Шайлоочу ишенбейт, шайлоочу келбейт. Ошол себептен бул жолу деле ошол эле жол менен кетишет көпчүлүгүчү. Кайра эле подкуп. Эми подкуптун ар кандай түрлөрү пайда болуп калбады. Мурда ачык эле монтип таратып беришсе, азыр агитаторго берет. Агитатор бул мыйзамдын негизинде агитатор менен келишим түзөт. Болду, аны агитаторго берип эле агитатор таратып атпайбы. Дагы бир момент бар эле. Бая бир учкай айтып өткөнүм боюнча, тоголок кат деп аткан окуя боюнча сиз кылмыш жасады же болбосо кылмышка даярдык көрүп жатат деп жалган арыз менен кайрылган адамдарга карата кылмыш иши козголушу керек деп айттыңыз. Анан ушул окуяда тоголок кат бир аябай кандай десем, кызыктай болуп калды да ошол окуянын өзүчү. Анан бийлик менен азыркы учурдагы анын оппоненттери ушул окуядан сабак чыгара алдыбы? Ошол неменин жүрүшүнөнчү. Анан кайсы бир кайрылуунун, анын калчы чыны белгисиз болгон кагаздан улам эле саясатчыларды, депутаттарды суракка чакыруу мыйзамдуубу? Эми бул өзүңүз айткандай атайын уюштурулган кат экенин билине эле албады. Катка кол койгондордун көпчүлүгү жазып чыкпады. Биздин эч кандай тиешебиз деле жок. Биздин оюбузда жок нерсени жазып койгон экен депчи. Бирок ошо менен дагы мына тынчып калды, жабылып калды. Ошол катта аты аталган адамдар туруш керек эле да, өзүнүн укугун коргош керек эле да. Анан кандай болбосун катка кол койгон адамдарды жоопко тартыш керек болчу. Жоопко тартыш керек болчу. Унчукпай калышты, бирок азыр деле кеч эмес бул маселени
дагы деле көтөрө бериш керек да. Баягы жазык процессуалдык кодексине киргизип коюшкан. Кандай арыз болбосун сөзсүз түрдө текшерилиш керек. Анан баягы тергөө менен келишим деген нерсе ошол иштеп кетип атпайбы? Тергөө менен келишим депчи. Кызматташуу адвокаттар деле өздөрү жазып чыгып атпайбы? Азыр жана жөн жерден эле камалып отургандар. Мисалы, Данияр Нарымбаев, Жомарт Оторбаев эмне тиешеси бар? Бирөө көрсөтмө берген негизинде деп айтсак. Эми булар бири-бирине баягы буга көрсөтмө берсең биз сенин немеңи абалың жеңилдетебиз, чыгарып жиберебиз деп ошондой адвокаттар аны ачык эле жазып атпайбы? Атамбаевка көрсөтмө бер, баланча депутатка көрсөтмө бер деп даяр нерсени, даяр кагазды, көрсөтмөнү өздөрү даярдап келип тергөөчүлөр өздөрү берип атыптыр. Ошого кол коюп кой. Кол койсоң эле болду, чыгарып жиберебиз сени депчи. Анан ошол отургандар, чыгып кетип аткандар ошентип аптеп амалын таап кол коюп берип, жалага кол коюп берип кетип атышат. А отургандардын баары жок деп намысын сактап отургандар да. Намысын сактап отурган адамдар да. Ошондой системага келип калдык да. Бири-бирибизге жала жаап, калп айтмай, анан ошонун баарын жасап келет, тергөө жасап келет. Болду ошону тастап кол коюп берсең чыгасың. Бирок эртеби кечпи ошонун баары чыгат да. Чыгат да, билинет да. Эмне болот анан? Кантип карайт элдин бетин? Бири-биринин бетин кантип карайт? Ошондой системага келип калдык. Донос системасына келип калдык. Түшүнүктүү. Акыркы суроом болот, Клара. Мынакей 2020-жылдагы октябрь окуяларына деле мына вот туура бир жыл болот. Сиз ошол парламенттик шайлоо, андан кийин ушул жылдын башындагы президенттик шайлоо, андан кийин 2 жолку жергиликтүү кеңештердин шайлоосу. Сиз бир жыл ичинде эле 4 шайлоого 4 шайлоодо жүрөт экенсиз. Мындайча бөлө келгенде ар 2-3 айда эле улам бир шайлоого кирет экенсиз. Эртең сизди ойготкон күч дейбизби, дем дейбизби, күрөшөйүн деген демиңиз эмнеде? Эми чынында биздин эмелер консашниктер бирдеме жазсак эле баса калып атпайбы, фейктеричи. Аларды айтып атпайбы, бул атын жиндиби депчи, утулуп калар беле улам катыша береби деп. Эми дем берип аткан үмүт кандай болбосун? Үмүт. Анткени биз болду, болбой калды, жарабай калды. Эми кээде ушундай настроенияда да болосуң. Эчтеке болбой калды, биз бул жашообузда эми бизге ашып кетсе канча бир ашып кетсе бир 30 жыл калды да, 30-35 жыл калды. Ошол 30 жылда деле мындай өзгөрүүлөрдү көргөн жокпуз. Азыр деле эчтеке болбойт, кайра тескерисинче артка кетип атабыз деген деле настроениялар болот. Болду, эчтеке кылбайм, өзүмдүн докторскийми жазам деген деле настроениялар болот кээдечи. А бирок кайра эле баягы жаштарды көргөндө кайра эле ошого дем аласың да. Жаштарды көргөндө, мына өзүң балдарын көргөндө, улар Кыргызстанда жашаш керек, ушулардын келечеги үчүн, кийинки муун үчүн, мына азыр жетилип калды, өзүм балдарым деле жетилип калды да, 30ка чыгып калды. 3 неберем бар. Анан ушулардын келечеги үчүн деп эле анан кайра эле күрөшкө кирип атпайбызбы? Анан бул жерде шайлоого катышкандын дагы бир немеси, себеби бул реформа партиясында көбүнчө баягы жаштар болуп атпайбы? Көпчүлүгү жаштар, эң улуусу менмин да. Анан ошо жаштарга тажрыйба жыйнасын деп атам да. Бир жылда 4 шайлоого катышып, абдан чоң тажрыйба жыйнашты. Абдан чоң тажрыйба жыйнашты. Буга чейин шайлоо менен, саясат менен иши жок. Жалаң эле баягы жаштыктын шарапаты менен жүргөн адамдар азыр кадимкидей такшалып саясатчы болуп келатат. Миссиям катары ушу жаштарга бир жол ачып берейин деп атам да. Ошол негизги нерсе ошол. Түшүнүктүү. Маек бергениңиз үчүн чоң рахмат. Силерге да рахмат. Ушуну менен Супер ТВ, урматтуу Супер ТВнын көрүүчүлөрү, ушуну менен маегибиз да жыйынтыкталды. Аман туруңуздар.